Унаа логистика мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү Казакстан экономикасынын өсүшүн камсыз кылуучу башкы багыттардын бири. Өлкө инфраструктурасын жаңыртуу менен транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө өзгөчө маани берилет. Бул үчүн республика ири эл аралык долбоорлорго жигердүү катышып келет. Казакстан, Түркмөнстан, Иран темир жолу, Батыш Европа, Батыш Кытай коридору, Коргош кургак порту долбоорлору алардын катарында. Бүткүл дүйнөлүк банктын изилдөөсүнүн алкагында товарларды жеткирүүнү болушунча жеңил болуусу жана улуттук эл аралык деңгээлдеги соода логистикасынын унаа логистикасынын кырдаалына маани берилген. Бул көрсөткүчтөр боюнча Казакстан 160 өлкөнүн ичинен 71 орунду ээлеген. Мунун баары Казакстандын унаа логистика тармагы инвестициясы үчүн эң тартымдуу болуп кала берерин далилдейт дешет серепчилер. За последние 15 лет в отрасль транспорта и складирования было привлечено более 12 триллионов инвестиций. Акыркы 15 жылда унаа жана кампалоо тармагына 12 триллион теңгеден ашуун инвестиция тартылган. Былтыр бул тармакка 1 триллион 263 миллиард теңгелик инвестиция багытталган. Бул экономикага келген инвестициянын жалпы көлөмүнүн 14%-на барабар. Инвестициянын ээлери негизинен банктардын жеке каражаттары менен насыялары. Инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 3/1 гана мамлекет каражаты. Собственные средства и кредиты банков, государственные средства составляют всего треть от всего объема инвестиций. Казакстанда айыл чарба өнүмдөрүнүн экспорту өсүүдө. Жыл башынан бери агро өнөр жай комплекс товарларынын чет өлкөгө жиберүү көлөмү 47%-га өскөн. Тышкы өлкөлөрдүн ишкерлери казакстандык дан, эт, сүт өндүрүштөрүнө, кондитердик өнүмдөрүн сатып алууга кызыктар. Ушул багытта Кызыл Ордолук аграрийлери бүгүнкү күндө айыл чарба өнүмдөрүнүн 11 түрүн экспорттоп жатышат. Жыл башынан бери аймактан 45 000 тоннадан ашуун азык-түлүк товарлары чет өлкөгө чыгарылган. Белгилей кетсек, акыркы жылдары башка өндүрүштөргө суроо талап өскөн. Мисалы, өткөн 2017 жылы Кызыл Ордолук дыйкандар 5 000 тоннадан ашуун коон дарбызды жакынкы чет өлкөлөргө жөнөткөн. Ал эми быйыл бул көрсөткүч 2 эсе өскөн. Карбызга ошондон Дарбыз негизинен Орусияга чейин чыгып жатат. Угуп жатсаңыздар керек. Мисалы Челябинскиге. Бул албетте өндүрүштүн сапаты жакшы болгондугу жана жеткизүү жеңилдигинин жардамы. Мурда биз ушул жол боюна чыгып дарбыз сатар элек. Быйыл мурдага караганда жакшы. Жеке мен 1 гектардан 40 тонна дарбыз алдым. Кызыл Ордолук дыйкандар жылда 500 гектарга үрөн сээп, андан 10 000 тоннадай түшүм алат. Дарбызды өндүрүп жаткандар дарбыздын жаңы сортторун тигип жатышат. Мисалы, дыйкан Абай Көрпебаев быйыл Фарао F1 сортун тигип гектарынан 60 тонна түшүм алган. Салмагы бул китабында 35 килога дейин барат деген. Меники 25 килограмм. Мунун маалымдамасында салмагы 35 килограммга чейин барат деп жазылган. Меники 25 килограммга чейин жетти. Эң кичинекейинин салмагы 7-8 килограмм. Анын ичинин кызылдыгы мына биз жеп жаткан дарбыздан башкача болот. Өтө кызыл болот. Даамы да таттуу, сапаты да жогору. Қан кызыл болот да. Жегенге де дурус, сосын дәми де дурус болот. Адистер ушул жылдан баштап чет өлкөдөн суроо талап өскөн өндүрүштөрүнүн экспорттук көлөмүн эсепке алууга киришкен. Анткени Азербайжан, Тажикстан жана Орусиядан келип, коон дарбызды ордунан баалашып, түз соодалашуунун саны өскөн. Көп жагдайда бул биздерде осы коон карбыз өнүмдөрү статкаптык боюнча тиркеле бермейт. Эми буну биз көп жагдайларда коон дарбыз өнүмдөрү статистикага анча тиркеле бербейт. Азыр биз отчетторду алып жатабыз. Бул статистиканы системалаштырды. Мисалы, азыр бизде биринчи 5 айдын маалыматтары бар. 16 миллион АКШ доллардык өндүрүш ишке ашкан. Бул былтыркы жылдын ушул мезгили менен салыштырганда 48%-га көп. кезең менен салыштырганда 48%-га артык. Жалпы адистердин маалыматы боюнча акыркы 5 жылда Кызыл Ордо облусунан айыл чарба өндүрүштөрүн тышкы өлкөлөргө сатуу көлөмү 2 эсе өскөн. Ооганстандагы туруктуулукту камсыз кылуу Борбор Азия өлкөлөрү үчүн негизги багыт болууда. Бул үчүн туруктуу экономиканы калыптандыруу керек. Ооган өлкөсүнүн өнүгүшүнө Казакстан да өз салымын кошуп жатат. Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү өсүүдө. Быйылкы көрсөткүч жогорулап, өткөн жыл менен салыштырганда 180 миллион долларга жеткен. Ооганстанга жөнөтүлө турган казакстандык товарлардын экспорту да өскөн. Эки жактуу өнөктөштүктүн келечеги тууралуу Астанада өткөн жыйында сөз болду.
Our trade is increased, but unfortunately it's a kind of unbalanced trade, but that's why we came and discussed. Биздин соода көрсөткүчүбүз өсүүдө, өкүнүчтүүсү бул туруктуу эмес. Ошондуктан биз ишкердик мүмкүнчүлүктөрдү талкуулап, соода көлөмүн жогорулатууну көздөп жатабыз. Казакстанда инвестицияга мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Инвестициялык кырдаал да жакшы. Ошондуктан биздин инвесторлор ушул жакка келип, долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Ооганстандык компанияларда биргелешкен ишканаларды куруу боюнча казакстандык бизнес өнөктөштөрдү күтөт. We invite the Kazakh companies to come and do joint ventures with our companies. Ошондой эле жолугушуунун алкагында логистика, транзит жана бажылык жол жоболоштуруу маселелери да талкууланды. Азыркы тапта Ооганстан Казакстандан 24 товар түрүн импорттойт. Алдыңкы мезгилдерде бул тизмелерди кеңейтүү көздөлүүдө. Number of potential products which have been reflected in the agreed minutes. We have dry fruits, we have fresh fruits, we have some. Ооганстанда Казакстанга импорттоого багытталган бир катар товарлар бар. Тизмеде кургатылган жемиш, ооганстандык килемдер, асыл таштар, мрамор бар. Ооганстан Казакстан рыногуна товарларын чыгаруунун жаңы жолдорун табууну пландап жатат. Бул өз учурунда өлкөлөр ортосундагы соода көлөмүн өстүрөт. In Kazakhstan and enhance the current volume of export from Afghanistan to Kazakhstan. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталаарына бир айдан аз убакыт калды. Азыркы тапта катышуу үчүн 44 мамлекет өтүнмө берди. Эскерте кетсек, быйыл мамлекеттер 37 спорт түрү боюнча ат салышат. Алардын катарында кыргыз күрөшү да бар. Мелдеш олимпиадалык система боюнча өткөрүлөт. Башкача айтканда, балбан бир жолу утулса, турнирден четтетилет. Өзгөчөлүгү спортчулар үчүн, кыргыз спортчулар үчүн өтө чоң, анткени чоң стимул берет. Жаш балдардагы стимул берет. Биздин көчмөндөр оюну 2 жылда бир өтүп, абдан жакшы болду спортчуларга. Окуу машыгуу жайларын бөлүп берет. Кыргызстандын кыргыз күрөш боюнча улуттук курамасына 16 балбан кирген. Азыркы тапта алар машыгууларды өткөрүп жатышат. Масштабтуу этно окуяга оюндун катышуучулары эле эмес, спорттук аянттар да кызуу даярдалууда. Чолпон Атадагы ипподромдо иштер өз нугу менен жүрүп жатат. Аталган стадион эл аралык архитектуралык сынактардын жеңүүчүсү болгон. Бул курулуш чет өлкөлүк туристтерди да, кыргызстандыктарды да өзүнө тартып турат. Канча чет мамлекеттен адам келсе, ошонун баары Кыргызстанды тааныды деп ошондой кубандык эле. Быйылкы жылкы көчмөндөр оюнунан дагы көп жакшы нерселерди күтүп турабыз. Эми Кудай буйруса көрө жатарбыз. Анан мына даярдык ипподром, мына жалпы оюн зоого өткөрүлүүчү жайлар абдан жакшы даярдалып жатыптыр. Цирктик номерлер, 3D графикаларын колдонуу аркылуу театралдаштырылган оттук жана жарыктык шоулор. Бул жылы оюндар дагы да масштабтуу жана кооз болот деп уюштуруучулар убада беришүүдө. Келген конокторду 15 өлкөдөн келген ыктыярчылар тосуп алып, өз орундуктарына чейин узатышат. Блок сектор жана ушундай нумерациясы жаңылып, ошо келе турган конокторго өзүнүн ордун таап, отурганга, жайгашканга даярдалып жатат. Бул трибуналарда өзүнчө биздин волонтерлорубуз иштейт. Кирип келгенде эле кире бериштен волонтерлор тосуп алып, билеттерди алып, конокторубузду узатып барып, ордун көрсөтүп, жайгаштырып. Белгилей кетсек, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын масштабтуу ачылуу аземине билеттер сатыкка чыкты. Аталган мааракени чагылдыруу үчүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн жүздөй массалык маалымат каражаттары келет. Алардын катарында Казак ТВ телеканалынын тартуу тобу да бар. Заманбап жибек жолу. Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан менен Түркия өлкөлөрү бирдиктүү туристтик маршруттарды ишке киргизүүнү көздөшүүдө. Долбоорду даярдоо жана ишке ашыруу боюнча Астанада өткөн Түрк кеңешине мүчө мамлекеттердин туризм министрлеринин 4-чү жолугушуусунда талкууланды. Турпакет бүткүл дүйнөлүк саякатчыларга бир эле учурда бир нече мамлекетти кыдырууга мүмкүнчүлүк берет. Түркия тарап 4 мамлекеттин көрүнүктүү жерлери тууралуу маалымат камтылган интернет сайтын жалпыга тартуулады. Алардын катарында Казакстандагы Кожа Ахмет Ясауи күмбөзү, Азербайжандын Шекисиндеги Гербен сарайы, Кыргызстандагы Байыркы Ташрабат жана Стамбулдагы Гранд Базар бар. Diğer bir konu ise bizim Түркияда дал ушул турпакет боюнча жигердүү жарнама жүрүп жатат. Түрк тилиндеги веб-сайттын ишке кошулуусу 80 миллиондук Түркия туристтерин өзүнө тартат.
Со своей стороны Азербайджан внесет... Азербайжан бул турга өз учурунда салымын кошуп, аны байытат. Биз Ганжа, Шеке, Гобустан, Баку сыяктуу жайларды сунуш кылабыз. Биз Азербайжан жибек жолунда жайгашкан өлкөлөрдүн катарында болгонубузга кубанычтабыз. Дал ушул жол аркылуу өзүбүздүн ошол кездеги тарых жана маданиятыбызды көрсөтө алабыз. Историю, культуру тех времен. Азыркы тапта тарапташтар баа саясатын жана дүйнөлүк рыноктогу ишмердүүлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Заманбап жибек жолу долбоорунун алгачкы туру аяк 10 айынын башында Казакстан жана Кыргызстанда болот. Саякат алкагында туристтерге Кыргызстандын Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтө турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Данный маршрут, он включает посещение вот этих всех 4 стран. За один раз могут быть, мы вчера обсуждали, могут быть... Бул маршрут бир эле учурда 4 мамлекетти камтыйт. Кечээ биз талкуулаган боюнча 1+2, 1+1 пакеттери же болбосо дароо 4 мамлекетти камтыган пакет болушу мүмкүн. Азыркы заманбап дүйнөдө жибек жолу өтө атактуу бренд. Турист ар бир өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрү менен таанышып, эң көрүнүктүү жерлерин кыдыра алат. Все интересные достопримечательности, ознакомиться с национальными особенностями каждой страны. Белгилей кетсек, Казак ТВ телеканалы заманбап жибек жолу долбоорун эл аралык деңгээлде жайылтууну көздөп жатат. Ушундай жагдайда 4 мамлекеттин бай туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу 118 мамлекеттин телекөрүүчүлөрү кабардар боло алат. Казакстандын Алматы облусундагы Шарын Капчыгайы жана Жуңгар Ала Тоо улуттук табигый паркы ЮНЕСКОнун эл аралык биосфералык резерваттар тизмесине кирди. Коруктар өздөрүнүн уникалдуу флорасы, фаунасы, кайталангыс ландшафты, өзгөчө эко жана геосистемалары менен белгилүү. Мисалы, Шарын Капчыгайы тоолуулугу жана көлдөрү менен өзгөчө. Ал эми Жети суу Ала Тоонун тоо боорлорунун кыркаларын окумуштуулар алма түрлөрүнүн атасы катары эсептешет. Белгилей кетсек, ушул жерде сиверс алмасы өсөт. Ал деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте өсүп мөмөлөйт. Мындай биорезерваттын курулушу жапайы алма түрлөрүнүн генофонун коргоого жана көбөйтүүгө түрткү берет. Жыл сайын тоо боорлорунда 43 000 түпкө чейин сиверс алмасы отургузулат. Мы работаем с явным символом, мы ее... Биз сиверс алмасын тоо борлорунан жыйнайбыз. Аны менен катар уруктарын тоолор жана токойлорго отургузуп өндүрөбүз. Посадки в горы есть на лесные культуры. Улуттук парк кызыл китепке кирген жаныбарлар жана сейрек кездешкен өсүмдүктөрдүн саны менен да уникалдуу. Ошондой эле коруктун алдында питомник да иштейт. Бул жерде 20га жакын кылкандуу жана жалбырактуу жыгач түрлөрү өстүрүлөт. Сиверс алмасын коргоо максатында сондай жаңағы Сиверс алмасын коргоо максатында жардам көрсөтүлүүсү мүмкүн. Экинчи топтогу мекеме элек ЮНЕСКОга киргенден кийин биз биринчи топко кирип, биздин адистерибиздин айлык акысы көбөйөт деп ойлойбуз. Жуңгар Ала Тоо улуттук паркынын жалпы аймагы 350 000 гектардан ашуун жерди ээлейт. Жыл сайын саякатчылардын арасында таанымалдуулугу өсүп, суроо талапка ээ жайлардын бири болуп жатат. Бул жерде 11 туристтик багыт сунушталат. Сезондун башынан баштап корукка 1000ден ашуун конок келип кеткен. Каждый год приезжаю. И очень часто бываем здесь. Мне очень нравится. Жылда ушул жерге келип эс алабыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, табияты эң сонун, абасы таза, парктын уникалдуу фаунасы кызыктырат. Бул жерде өсө турган дан, куурайды жыйнайбыз. Аны менен катар бул жерде тазалык сакталып турат. Белгилей кетсек, ЮНЕСКонун эл аралык биосфералык резерваттар дүйнөлүк мурастар тизмесине Казакстандын 10 коругу кирген. Баа жеткис тажрыйба алып, жаңы деңгээлге чыгуу. Мындай мүмкүнчүлүктү катышуучу өлкөлөрдүн жалпы таланттуу жаштарына Junior Eurovision сынагы берет. Эскерте кетсек, Хабар телеканалынын сайтында беделдүү эл аралык өнөр сынагында өз таланттарын көрсөтүүгө кызыктар болгондорго өтүнмөлөрдү кабыл алуу башталган. Это было бы вообще замечательный просто стартап для Казахстана, чтобы показать и... Бул Казакстан үчүн сону мүмкүнчүлүк. Бул долбоор аркылуу биздин өлкө башка өлкөлөр менен мамилесин бекемдейт. Ал эми жаштар үчүн бул жаңы таанышуулар жана алмашылгыс тажрыйба. Бул эл аралык жана дүйнөлүк деңгээл, мыкты мектеп.
Оралдык Аяна Касымова 2 жылдан бери эл аралык сынактарда Казакстандын намысын коргоп келе жатат. 2016 жылы жаш казакстандыкты дүйнөлүк деңгээлде таанышкан. Рига симфония сынагынан Аяна өз өлкөсүнө алтын, күмүш жана коло медалдарын алып келген. Өткөн жылы аны Юрмалада өткөн Рудага New Star сынагына чакырышкан. 300 талант катышкан сынактан эң мыкты үн наамын алган жалгыз катышуучу болгон. Халыкаралык байкоодун бир жакшы. Эл аралык сынактарга катышуу менен профессионал катары өсөм. Үн менен көп иштөөгө туура келет. Үнүмдүн күчтүү болуп жатканы өзүмө да сезилип жатат. Башка өлкөнүн жаштарынан да көп нерсени үйрөнөм. Чет өлкөлүк мен курактуу жаштардын вокалы өтө жогору экенин байкадым. Аларды таптаган устаттардын адискөйлүгү байкалат. Ал эми биздин артыкчылык сезим жана элдик ырларда. 11 жаштагы тараздык Саят Алихан акыркы 5 жыл ичинде 5 республикалык жана 3 эл аралык сынактардын жеңүүчүсү болду. Жаш талант ээси казак жана италия тилинде ырдаганды жөндүү көрөт. Мен Түркия элине барган кезде, о жакта 20 шакты. Мен жакында Түркияда өткөн сынакка катыштым. Аталган сынакка 20 өлкөнүн жаштары катышты. Бардыгы мыкты даярдык менен келишиптир. Эң күчтүү атаандаштарымдын бири да казакстандык эле. Бирок мен өзүмө ишенип баш байгени жеңип алдым. Мындай сынактар жаңы досторду табууга жана тажрыйба топтоого сонун мүмкүнчүлүк берет. Жаштардын жөндөмдүүлүгүн ачуу үчүн ар бирине жекече мамиле кылуу керек. Өз ишине толук берилгендик жана баланын аракеттеринин жардамы менен гана мыкты жыйынтык алса болот дешет мугалимдер. Очень много наши педагоги души в них вкладывают. Биздин мугалимдер бардык аракеттерин жасап келет. Чындыгында алар ар бир нюанстарга көңүл бурушат. Бала үчүн репертуар тандоо эң маанилүү иш. Тандалган ыр баланын жашына, диапазонуна, эмоционалдык жагдайына туура келиши абзел. Бизди башка мамлекеттерде угуп көрүп жаткандар биздин маданиятты тааныштыруу максатында сөзсүз улуттук казак репертуарын алып барабыз. Которые слушали нас в другой стране, имели представление о нашей культуре. Максат Жабутыков казак ыр өнөрүнүн уникалдуулугу жана жаштардын музыкалык мүмкүнчүлүктөрү туурасында көп билет. Ал чоң сахнага бир нече жаш талантты чыгарып, аларды чыныгы жылдызга айланткан. Анын шакирттери Славян базары жана башка беделдүү сынактарга катышып келет. Наших ребят на международном арене на данный момент Биздин жаштарды эл аралык ареналардан көргүлөр келишет. Биринчиден костюмдар, вокалдык мүмкүнчүлүк бул табигый маалыматтар. Биз ырчы элбиз. Эл аралык жарыштарда биздин негизги атаандаштарыбыз Грузия, Армения, Болгария, Украина жана Орусия. Наши соперники это Грузия, это болгары, это армяне, украинцы, россияне. Белгилей кетсек, бул жылы эл аралык ыр сынакка 19 мамлекет катышат. Казакстанда тандоо туруна катышуу үчүн өтүнмөлөр баш оны айынын 31-не чейин уланат. Павлодарда өткөн Улуу Тала эл аралык фестивалда салттуу музыканын чебер аткаруучулары жана композиторлору өз өнөрлөрүн тартуулашты. Иртыш аймагынын эң кооз жерлеринде боз үйлөр тигилип, чыныгы этно айыл пайда болду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Орусия жана Түркмөнстандан келген коноктор казактын музыка, каада салт, үрп-адаттары жана жашоосу менен жакындан таанышышты. Фестиваль Улуу Тала – это не просто фестиваль. Это, я могу сказать, Улуу Тала фестивалы бул жөн эле фестиваль эмес. Аталган маарекенин ааламдык мааниси бар. Естай, Жаяу Муса өңдүү инсандар жараткан казак музыкасы эң сонун. Биз алар тууралуу кээде фольклор деп да айтабыз. Жок, бул классика. Дүйнөлүк музыка менен бирге казак музыкасы жана казак поэттери деп ишенимдүү айта алам. Это опера. Вот мы сейчас возрождаем по всему миру, что наравне мировой музыки есть казахская музыка, есть казахские поэты. Мен Естайдын чыгармалары менен өстүм. Жаш кезимден баштап улуу композитор сыяктуу ойногонго аракет кылчумун. Менин кумиримдин урматына Павлодарда фестиваль өтүп жатат. Бул фестивалга катышуу мен үчүн сыймык. Этно айылдын башкы коноктору төкмө акындар болушту. Алардын катарында Казбек Касымов да бар. Ал 10 жыл мурун Естай Беркинбаевдин 140 жылдыгына арналган айтышта жеңүүчү аталган.
Мы пишем и поем для всех. Биз жалпы журт үчүн жазып ырдайбыз. Мени өз үй бүлөм курчап турат. Мени менен бирге казак талаасында сүйүктүү туугандарым өзбек, татар, орус, башкыр жана кыргыз бар. Менин боз үйүм, кымызым, аткарып жаткан ырларым алар үчүн. 1000 жылга созулган достугубуз улана берсин. Фестиваль Павлодардын Иртыш променад башкы сахнасында мыкты гала концерт жана майрамдык фейерверк менен жыйынтыкталды.